Ар бир министр жооптуу кызматка келгенде ошол тармакта реформа жасаймын деп келет да. Мурдагы министрлерден кетирген каталарын оңдоп, бирок ошолордун жакшы сунуштаган программаларыны өзүнүн акылы, билими менен, көрөгөчтүгү менен кошуп, анан ошол реформа, ошол тармакта реформа жасаш керек да. Сиз келгенде эле клиникадан өтпөгөн жана уу коргошунду элге сунуштап, официалдуу медицинаны, мыйзамдуу медицинага шек келтирип койдуңуз да. Бул аябай чоң ката кетирдиңиз, министр болуп отурганда эле. Аны эл да туура эмес кабыл алды, дүйнөлүк коом дагы туура эмес кабыл алды. Мен ойлоймун, сиздин эң чоң катаңыз, сиз президентке ишенип алганыңыз да. Эми канча президенттер келди кетти, айланасындагы ошол президентке ишенип жасаган министрлер, жакын адамдары качып, элдин каргышына калып, көчөгө чыга албай калгандарын көрүп атабыз да. Билесиз да, Икрам Илмиянов дегендер болгон, Алмамбет Салиев дегендер болгон, Кашкар Жунушалиев дегендер болгон, Опунбаев дегендер болгон. Ошолор дагы президентке ишенип, кой ташка уктап жаткан элге кол салгандарына качып жүрөт. Эми сиз дагы президентти сүйлөбөй эле министр катары сүйлөп жүрсөңүз, министр здравоохранения катары мен ушул тармакка реформа жасаганы келдим десеңиз, президентти да уят кылбайсыз, президентти элге де жаман көргөзбөйсүз. Анан иштей албаган күнүңүз өзүңүз кетесиз. Ал президенттин мөөнөтү билесиз да. Ал кишинин 5-6 жылдык мөөнөтү бар. Ал киши элге кызмат кылыш керек. Ал киши гарант конституции. Сизге как сунуш катары.